Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. Бирдин айынын 27-си. Уникалдуу туруктуулук. Аны ким жетектейт? Бул практикалык адамдар экинчи салтты окуп, аадагы жалгыз бийлик бул топтун мүчөлөрү аны элестеткендей сүйүүчү Кудай экенин билишет. Топтун чечиминин акылмандыгын түшүнөт жана өзүнүн статусу төмөндөгүнө таарынбайт. Анын турмуштук зор тажрыйбасы менен бекемделген ойлору негиздүү жана ал андан ары окуяларды күтүп, четте тынч отурууга даяр адам болот. Алкоголизмден айыгуунун кездемесине токулган 12 кадам жана 12 салт. Айыгып бара жатып, бул көйнөк мага атайын тигилгенин түшүндүм. Топтун улук мүчөлөрү өзгөртүүлөр зарыл болгондо акырындык менен сунуштарын айтышкан. Ал бирөөнүн тажрыйбасы кымбат достуктун маңызы болуп калды. Мен шериктештиктин ар бир аракечке турмуштун бардык оор сыноолорунан өтүшүнө жардам берүүгө даяр экенин жана керектүү жабдыктары менен камсыздалганын билем. Көптөгөн көйгөйлөрдүн саазына баткан дүйнөдө мен кайталангыс туруктуулукка болгон ишенимди табам. Мен бул соолук белегин баалайм. Мен шериктештикте алган күч-кубатым үчүн Кудайга ыраазычылыгымды билдирем. Ал күч-кубат чындыгында бардык мүчөлөрдүн жыргалчылыгы үчүн арналган.